Саламатсыздарбы? Менин аты-жөнүм Кубатов Нуралы. Биз кыска видео сабактарыбызда сайт түзүү жана домен сатып алуу боюнча үйрөнөбүз. Биздин бул сабактарыбыз 3 бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүмдө биз сайт түзүү жана ошол сайт түзүүчү платформалар менен таанышабыз. Биздин экинчи сабагыбызда алган билимдерибизди пайдаланып, практика жүзүндө сайт түзөбүз. Андан кийин үчүнчү бөлүмдө биз домен сатып алып, ушул түзүлгөн сайтты домен менен байланыштырууну үйрөнөбүз. Негизинен сайт түзүү дегенде же болбосо веб-сайт дегенде эле эң алгач HTML жана CSS биз түшүнүк келет, түшүнүк пайда болот. Сайт дегенде эле биз HTML, CSS түшүнөбүз. HTML деген бул белгилөө тили, тегтердин жардамы менен. Ал эми CSS болсо бул ушул HTML'де жазылган тегтерге, мындайча айтканда, ошо берген сайтына кооздоо жүргүзүп, стиль берет. Азыркы заманбап веб-сайттарды түзүүдө программалоо тилдери кеңири колдонулат. Заманбап веб-сайттар булар динамикалык сайттар дейбиз, интернет магазиндер дейбиз. LMS сайттар дейт. Бул жерде мындайча айтканда базалар менен иштейбиз. Сайт түзүүдө кеңири бир база түзсөк да болот. Мына ушул сайт түзүү татаалдангандыктан программисттер эки топко бөлүнүшөт сайт түзүү боюнча. Биринчиси бул фронт-энд дейт, сайттын бет жагы, мындайча айтканда биз көрүп турган жак. Колдонуучулар колдонгон жактар. Аларга HTML, CSS, JavaScript'терди колдонушат. Ал эми бул бэкенд тарап дейт, сервер, арка тарап. Буларга Python, PHP, Java жана башкалар колдонулат. Ал эми сайт түзүү программалар чыккан сайын сайт түзүү өтө жеңилдеди. HTML, CSS же болбосо программалоо тилдерин пайдаланбастан туруп сайт түзсө болот. Алар аты платформалар иштеп чыгарылган. Мисалга алсак, азыр дүйнө жүзүндө белгилүү платформалар бар. Алардын мен үчөөнүн мисал келтирдим. Биринчиси Tilda, WordPress, анан Wix конструктор. Бул жерде Tilda менен Wix конструктор болуп эсептелет дагы, WordPress CMS дейт. Бул конструктор эмне, CMS эмне, бул интернеттен издесеңер чыгат. Азыр биз бир ушул эми киришпейбиз, биз жөн эле көрсөтүп, бул мисал катары эсептелет да. Андан кийин биз бүгүн бул Tilda, WordPress, Wix эмес, Google Sites'ты түзөбүз. Ал эмне себептен Google Sites'ты тандап алдым? Артыкчылыктарын азыр айтып өтөм. Биринчиден бул сайт түзүүгө жеңил. Google булуттук сактагычына сакталып турат. Компьютердик, мобилдик жана планшеттик макеттер автоматтык түзүлөт. Анан дизайны, анан Google сервистерин кошо алабыз. Мисалга алсак, ал жерде Forms болушу мүмкүн, документ, Sheets, слайд жана башкалар. Анан домен сатып алып, интернетке жайгаштыруу жеңил. Же болбосо, андан жетинчиси админ панель же сайтты башкаруу жеңил. Жана башка артыкчылыктары бар. Негизинен мен Google Sites'ты тандап алгандын себеби бул Google булуттук сактагычын бардыгыбыз эле билебиз. Бул колдонуп келебиз. Ошол себептен бул мен Sites'ты тандап алдым. Өзүбүзгө да жеңил, сайтты башкарганы. Эң башкы же болбосо негизги артыкчылыктардын бири бул сайтты башкаруу болуп эсептелет. Биз сайтты түзүп коюп, интернетке жайгаштыргандан кийин, андан ал менен иш алып баруу бул Google сервистеринде артыкчылыгы бар. Ошол себептен мен ошол сервисти тандап алдым. Мен сабак башында айткам, сабак 3 бөлүктөн турат дегем. Мына ошол биринчиси сайт жана Google Sites жөнүндө түшүнүк алуу, практика жүзүндө сайт түзүү, андан кийин домен сатып алуу. Домен сатып алууда биз Freenom сайтын колдонобуз. Эмесе азыр биз практика жүзүндө көрөлү. Азырында көрүнүп турган бул Google сервистеринен Sites кызматынын башкы бети. Биз талаага, браузердин издөөчү талаасына sites.google.com деп жаза турган болсок, бизге Google Sites'тын биринчи барагы ачылат. Бул жерде бизге атайын даярдалган алдын ала шаблондор бар. Ушул шаблондорду аркылуу биз колдонсок болот. Же болбосо бул жерде биз нөлдөн баштап өзүбүз түзсөк болот. Мен айтып өткөн жанагы Tilda конструкторунун сайты. Андан кийин WordPress'ти биз да көрсөк болот бул жерден. WordPress.com'га кире турган болсок, биз CMS'ке киребиз. Бул жерде сайт түзүү өтө жеңил, өздөрүнүн көрсөткөн
конструкциясы бар. Ошолор жардамы аркылуу түзсөк болот. Азыр мен Google сайт сайтысы аркылуу гана көрсөтөйүн. Негизинен Google сайтта сайт түзүү үчүн бизге Google'дан аккаунт керек болот. Ошол аккаунт жардамы аркылуу биз кире алабыз. Азыр мен баштан пустой файл түзөйүн, бош файл. Мына бизге биринчи бет сайт түзүү үчүн атайын ачылды. Биз көрүп тургандай, бул жердеги талаага биз бул сайттын беттери деп коебуз. Өз негизинен сайт беттерден, веб беттерден турат. Ошол веб бет дейбиз. Бул бир бет. Анан бунун ичине биз кандайдыр объекттерди койсок болот. Объекттерди коюш үчүн бизге атайын 3 меню бар. Биринчиси выставка, андан кийин страница, андан кийин тема деген бар. Ушул үчүн пайдаланып биз тема түзсөк болот, страница койсок болот. Анан ушул беттерге биз объекттерди кое алабыз. Биринчи биз темасын тандашыбыз керек. Азыр бизге простая деген тема коюлуп турат. Кааласак ушу боюнча пайдаланып кетсек болот, же болбосо бул жерден башка темаларды тандасак да болот. Анан темаларга жараша бул жерден биз түстөрдү тандайбыз. Андан кийин биз выставкага өтөбүз. Выставкадан объекттерди бирме-бир карап чыгабыз. Бүгүн ошол сайт менен иштөөнү гана карайбыз. Объекттер. Биринчи текстовый поле дейт. Биз тексттик талааны алып келебиз. Бул жерге биз текст жаза алабыз. Сайт түзүү деп жаздым. Эми муну ошол Word'догудай редактор сыяктуу эле бул жерде биз шрифттер менен иштесек болот. Азыр эң чоң заголовкага койдум. Андан кийин бул жерден үйлөр туура турушу үчүн бул жерден биз шрифтти тандасак болот. Кааласак Times Roman карабайбыз. Андан кийин бул жерден жазылган тексттин размерин кое алабыз. Андан бул жерден жирный, курсивный, подчеркнутый түгүн сызып кое алабыз. Андан кийин ушул биз берилген текстке ушул жерден ссылка кошсок болот. Бул жерде ставить ссылку деп турат. Шилтемени коша алабыз. Ушуну баса тургансак, биз бул жерге ссылканы алып келип коебуз. Мисалга мен бул жерден тилданы шилтемесин, ссылкасын көчүрүп алып туруп, бул жерге ставить этип коем. Анан применить басам. Бул азыр ссылка болуп калды. Эгерде ушуну баса турган болсок, бул ошол тилданын башка бетине апарат. Андан кийин ушул койгон тексттик талаага биз оформление жүргүзсөк болот. Биринчи стиль кошобуз, биринчи, экинчи, үчүнчү стиль же болбосо биз изображение, сүрөт алып келсек болот. Эгерде биз биринчи стилди тандай турган болсок, ар кандай стилдерди биз кошо алабыз. Ар бир объекттин өзүнүн стилин ушинтип кошсок болот. Азыр мага стиль кереги жок, мен просто ак боюнча түзөм. Андан кийин экинчиси бул жерде изображение деп турат. Биз сүрөт алып келебиз. Изображение басканыбызда мондай экөө чыгат. Эгерде выбрать кыла турган болсок, бул ошол Google дисктеги сүрөттөрдү гана алып келе алабыз. Эми загрузить кыла турган болсок, биз өзүбүздүн компьютерибиздеги сүрөттөрдү алып келишибиз керек. Алып келдик сүрөттү. Сүрөттү каалагандай кылып биз чоюп чоңойтсок болот. Же болбосо бул жерден өзүнүн форматын тандап алсак болот бул жерден. Андан кийин сүрөттү биз кырксак болот. Бул жерде өзүнүн кырка турганы бар. Кырка турганына жараша биз жүргүзөбүз. Анан эгерде кереги жок боло турган болсо, бул жерде удалить деген бар. Ушуну баса турган болсок өчөт. Урунан сүрөт бар. Ушул сүрөткө биз ссылка берсек да болот. Мына ставить ссылку деп турат. Ушуну басып, бул жерге ссылка беребиз. Анан кандай эле темасын да бул жерден биз өзгөртсөк, вот мынакей темасы өзгөрүп турат. Азыр биз сүрөт койгонду үйрөндүк. Андан кийин
Бұл жерде строить деп тұрады. Строитте бұл жерде біз HTML кодты жазсақ болады. Егерде бізге қандайдыр бір форма керек болса же башкачараак түзө турган болсок, бұл жерден біз HTML коддорду жаза алабыз. Мисалга мен bir kodду жазайын. H1 деп коеюн, заголовканы. HTML'de беребиз. Бул H дегендер булар заголовкалар. Бул биринчи даражасы, биринчи даражасы. Далени басабыз. Бизде кандай формада? Мондай чоң формада болот. Андан ставить басабыз. Мына ставить заголовка деп. Бул биринчи уровеньде жазылды. Башка HTML'де берилген коддорду бул жерге жазсак дагы иштей берет. Андан диск деп турат. Бул дискти баса турган болсок, биздин Google Дискте эмнелер бар? Булуттук сактагычта. Ошол жердеги маалыматтарды бул жака алып чыгарсак болот. Азыр мен буну кое турайын. Себептен да ылдыйда бизде дискте болгон нерселерди алып келүүнүн жолдорун көрсөтөм. Андан кийин бул жерде макеттер бар. Мен жана башында айтып өтүш эстенчекпин. Сайт түзүүдө негизинен сайт 3 бөлүктөн турат да. Биринчиси header дейт, бул сайттын шапкасы, андан footer дейт, бул сайттын эң этек жагы. Андан кийин body дейт, бул сайттын толкусу. Body'де биз аткаруучу бардык маалыматтар ушул жерге жайгашат. Ошол бул жерде макет дегенде биз ошо сайттын бодисине коебуз, толкусуна. Бизде 6 макет бар. Ушул макеттерди өзүбүздүн сайттын контентине, мазмунуна жараша колдонобуз. Биринчисин тандайбыз. Келди. Биринчи сол жактагы жерге биз видео койсок болот, сүрөт койсок болот. Бул жерде эмнени кое алсак, ошону койсок болот. Азыр биз ушул жерде плюсту баса турган болсок, бизге загрузить, выбрать изображение, выбрать диск, YouTube, календарь, карта жана башкалар. Азыр мен бул жерден карта койгонду үйрөтөм. Карта дегенди басабыз. Бизге карта чыгат. Эгерде местоположениени биле турган болсок, бул жерден жазып койсок болот таанайды. Билбесек, бул жерден биз контрол менен мышканы тегерете турган болсок, жакындата турган болсок, биз өзүбүздүн жашаган жерибизди таап алабыз. Азыр менде интернет бир аз жайыраак болгондуктан майли бул жерде албай атат. Негизи биз азыр мен турган жерим ушул жер болчу. Бул жерди көрсөтүп барайын. Мына бизги көрсөттү. Школа номер 13 имени Рахманжанов. Андан кийин ушул жерде выбрать кылабыз. Мына ушул келип калды. Андан кийин биздин дарек. Дарек бул жерге тема жаздык. Андан кийин төгүнө описание кантип келет. Карта аркылуу бизди табасыздар деп жазып коебуз. Андан кийин бул объектти баса турган болсок, группа. Мындайча айтканда, бул тексттерди группага алат. Биринчи темасын жазабыз. Мисалга, программалоо тили деп. Азыр мен бул жерде сайтты аралаштырып жазып жатам. Кийин объектти көрсөтүү үчүн. Кийинки сабакта биз бир багытта түзөбүз. Андан кийин ушул тема боюнча төгүнө мазмунун жазабыз. Азыр мен интернеттен карайын. Программалоо.
Муну копия кылып көчүрүп туруп бул жерге коюп коем. Мына экинчиси. Мына программалоо тили эле деп турат. Андан ушуну бир баса турган болсок, ушул мазмуну чыгат. Андан башка жерге басып койсок, ал бекилип калат. Бул группа кылып коет, бекитип коет. Андан бул оглавление, мазмуну деп коет. Буну баса турган болсок, бизге башкы жака хедерден кийин бизге эмне темалар бар, ошону чыгарып берет. Баса турган болсок, биз сайт түзүү, бизнес дарек, анан программалоо тили дейм да. Сайт түзүү, бизнес дарек, андан программалоо тили дегени гана бул хедерден кийин коюп берет. Бизде канча ушундай тема болсо, ошонун баарын коюп берет. Андан карусель, бул сүрөттөрдүн топтому десек болот. Каруселди басып туруп, бул жерден плюсту басабыз, андан кийин загрузить изображениени басабыз. Андан өзүбүзгө керектүү сүрөттөрдү тандап туруп, открыть кылабыз. Сүрөттөр келди, андан муну вставка кылабыз. Бул жерге биздин сүрөттөр жайгашып калат. Кааласак, буну чоңойтуп коебуз. Карусель, азыркы сайттардын баарында эле ушундай карусельдер бар. Буну кааласак, бул хедерден кийин коюп койсок болот. Кааласак, бул футерден мурун коюп койсок болот. Аны өзүбүз каалаган жерге жайгаштыра беребиз. Азыр бизге бул сүрөттөр көрүнбөйт. Жана биз сайтты бүткөндө муну көрсөтөбүз, кандай болсун каруселде. Андан кийин кнопка дейт. Кнопканы басабыз, бул жерге кнопканын аталышы жазылат. Google деп туруп, бул жерге Google'дун ссылкасын беребиз. Бул жерге биз кааласак WhatsApp'тын ссылкасын берсек болот, кааласак Instagram ссылкасын, кааласак Telegram'дын ссылкасын ушул жерге алып келип койсок болот. Андан ставить басабыз, бул жерге түшүп калат Google. Биз ушуну басканда Google'дун башкы бетине барат. Андан разделитель, бул ушу берилген сайттагы мазмунду бөлүп турат. Мисалы үчүн биринчи тема бүтүп, экинчи тема башталганда. Ушул жерде бир контент менен экинчи контентти бөлүп турат ортосунан. Андан макет, бул жалгыздан биз жана макетти койгондо бизге атайын жанында текст же болбосо ушул алты көрүнүштө гана түзүлгөн. Бул макетти биз өзүбүз каалаган жерге койсок болот. Кааласак бул жака жылдырып алсак болот. Кааласак ортосуна коюп койсок болот. Өзүбүз каалагандай кылып жылдырсак болот. Андан кийин баса турган болсок, бул жерде загрузить, выбрать, YouTube, календарь жана башкалар чыкты. Эгерде биз загрузить сүрөт алып келе турганбыз, загрузить кылабыз, андан бул жерге открыть кылып коебуз. Сүрөт келип калат. Буну өзүбүз каалагандай пайдалансак болот. Андан YouTube дейт. YouTube'ду баса турган болсок, биз YouTube'дун ссылкасынан бир видеону алып келсек болот. Эгерде өзүбүздүн YouTube каналыбыз боло турган болсо, YouTube каналдагы видеолорду ушул жерге жайгаштырсак болот. Бул жерге биз өзүбүздүн ошол алган видеонун ссылкасын же болбосо азыр аталышын жазып издеп тапсак да болот. Азыр мен Google деп жаздым. Мага видеолор табат. Каалаган жакканын бир видеону басып туруп, андан выбрать кылабыз. Келип чыкты. Бул жерден биз настройкаларын кылсак болот. Элементтерин скрытый кылып атканда бир жерде медленно, быстро не скрывать. Эгерде биз элементтерди бекитпесек да боло берет. Мына кандай болуш керек? Түсү красный или белый дейт. Ар кандай кылып биз өзүбүз настройка түзсөк болот. Бул YouTube'да алып келдик. Андан календарь. Календарь дегенде бизде Google календарь бар. Ушул календарлар менен иштесек болот. Мисалга алсак, биз өзү календарь иштеген боюнча майрам күндөрү болушу мүмкүн, же болбосо окуу күндөрү болушу мүмкүн. Ошону календардан белгилеп туруп, ушул жерге алып келип жайгаштырсак болот. Азыр мен өзүмдө болгон календарды алып келип коеюн. Азыр менде расписание коюлду. Мен календарды көп колдонбогондуктан азыр бул жерде эч нерсе деле чыккан жок. Же болбосо ата майрам күндөрдү, эс алуу күндөрдү белгилеп туруп, календарга Google ал үчүн Google календарь менен иштеш керек. Мына календарды ушул жерге алып келип койсок болот. Картаны алып келишти үйрөттүм. Мына карта бул жакта бар. Картаны дагы
эгерде ушуну баса турган болсок, бизге карта чыгат. Андан чоңойтуп биз өзүбүз тандай беребиз. Андан документ. Эгерде биз диск менен иштеп, документс бар, Google Documents, ошо менен иштей турган болсок, документтерди алып келип жайгаштырсак болот бул жерге. Азыр менде документтер бар, ошонун бирөөнү алып келе турган болсом, анан бул жерден бирөөнү басып, 2 жолу баса турган болсок, өзү түшүп калат бул жерге. Андан кийин презентация. Эгерде бизде презентация түзгөн болсок, презентациябыз бар боло турган болсо, аны да алып келсек болот. Андан кийин презентациядан кийин таблица, бул биздин тил менен айтканда Excel. Excel болсо, Excelди алып келе алабыз. Андан кийин форма, Google форма. Эгер Google формабыз боло турган болсо, аны дагы алып келсек болот. 2 жолу баса турган болсок, бул өзү автоматтуу түрдө коюп берет. Анан биз өзүбүз каалагандай кылып кое ала беребиз. Жылдырсак болот. Анан диаграмма. Эгерде диаграмма менен иштеген болсок, диаграмманы ушул жерге алып келсек болот. Азыр менде диаграмма менен иштегеним үчүн азыр бул жерде диаграмма жок болуп жатат. Эгер ушул биз Excel менен иштеп диаграмма койгон болсок, диаграмманы дагы алып келсек болот. Бул жерде диаграмманы көрсөтөт. Андан кийин биз эң ылдыйына түшө турган болсок, добавить нижний колон титул деп турат. Бул сайттын футери. Бул жерде footer деп жазып коебуз. Footer деген сөз бул сайттын эң ылдый жагы. Азыр көпчүлүк сайттарга кире турган болсок, footer сөзсүз түрдө болот. Мынакей, могул жерде footer деп коет. Бул жерге менюлар коюлган, ссылкалар берилген, кайсыл жерге экенин жана башка нерселерди. Биз да ушул жерге бир нерселерди кошуп алып келсек болот. Footerге алып келип жайгаштырып койдук. Ошо footerден кийин биз ссылкаларды, башка нерселерди, менюларды алып келип жайгаштырсак боло берет. Биз сайтты түзүүнү үйрөндүк, толук кандай жүргүзүлүшүн. Андан мен хедерди айта кетчү нерселерди айтпай калыппын. Азыр жазам. Укажите название сайта дейт. Бул жерге биз сайттын аталышын жазабыз. Азыр тестовый сайт болгон үчүн тест деп коеюн. Бул тесттик сайт. Тест. Андан кийин төгүндө добавить логотип деп турат. Эгерде биздин логотипибиз болсо, логотипти алып келсек болот. Менде логотип болгон үчүн рабочий столдон мен логотипти алып келип жайгаштырам. Мына биздин логотип келди. Логотип туруп калат. Андан кийин изменить изображение. Бул жерде биз хедердин аркасындагы фонду өзгөртсөк болот. Анын үчүн изменить изображение, загрузить кылып интернеттен биздин жеке компьютерибизден жүктөп алабыз. Келди. Андан кийин заголовка. Бул жерде заголовканын текстин өзгөртсөк болот. Сайт түзүү. Мен ушул жерден биз жанагыдай эле кылып, бул жерде шрифтин өзгөртүп алабыз. Жалпысынан биз вставка менен тааныштык, эми страница бети калды. Менюсу страницаны басам, андан бизде кошумча бет керек боло турган болсо, бул жерден плюсту басабыз. Плюсту баскандан кийин беттин аты жазылат. Жардам деп коеюн. Жардам. Мындай алып туруп бул жерге биз
ссылканы берсек болот. Азыр бизге ссылканын кереги жок. Мына бизге меню түзүлүп калды. Биринчиси главная страница, анан экинчиси жардам. Бул жерге хедерди автоматтык түрдө өзү түзөт. Андан футер кошот, аны көрсө, футер өзү түзүлүп калды. Биз канча страница жасасак дагы хедер ушул бойдон болот, футер дагы ушул бойдон боло берет. Эми биз жасаган сайтыбызды карайбыз. Бул жерде просмотр бар, ушуну басабыз. Просмотрда мен жана айтып өткөндөй 3 түрдө көрсөтөт. Биринчиси бул компьютер түрүндө, десктоп, экинчиси бул планшет, үчүнчүсү бул смартфон. Азыр биз компьютер түрүн көрүп атабыз. Башкы бетти баса турган болсок, башкы бетке өтөт. Биздин башкы бетибиз ушундай көрүнөт. Мына биздин сайт түзүү дегенибиз бул ссылка болчу. Эгерде ушуну баса турган болсом, tilda дегенге биз google.com ссылка бергенбиз. Ссылка келип атат. Тилдага берген экенбиз. Тилда турат. Андан сүрөттөр, заголовкалар. Бул жерде биз берген карта турат. Мына жанагы группировка тексттерди группалап берет. Темасы, мына түбүндө мазмуну. Кайра ушуну баса турган болсок, кирип кетет. Мына Google'дун ссылкасы, бул жана берген кнопкабыз. Бассак, мына Google сайтка келди. Андан бул жанагындай аты сенче атат. Слайдер. Слайдер мынакей. Биз сүрөттөрдү жана слайдер аркылуу алып келген. Бир нече сүрөттөрдү бир жерге жайгаштырып, ушу слайд катары өткөрсөк болот. Биз алып келген мынакей YouTube видеосу. Андан кийин бул жерде биз Google карта менен календар менен иштегенбиз. Андан биз алып келген бул жерде документ, документтерди ушул жерден окуп чыксак болот. Кийинкиси бул биздин презентация. Биринчи презентация Скөл району Тамчы деген презентация. Мына биринчи бети, экинчи бети, үчүнчү бети. Андан кийин бул Excel жанагы. Андан бул биз жазган форма. Форманы дагы толтуруп отправить кылсак болот. Андан бул футердеги баскыч. Бассак бул YouTube'га алып келди. Бул компьютердик формасы, андан планшет формасында боло турган болсок, ону көрүнүштө болот. Андан кийин бул смартфондук көрүнүш. Смартфондо болгондо мына башындагы менюсу бул жакка түшүп калат. Мына бул жерден жардам. Бүгүнкү сабагыбыз ушулар болчу. Биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Калганын кийинки сабакта улантабыз.